кийинки сөз депутат Кыдыралиев Умбеталы Токтуралиевичке берилет. Рахмат, Асель Союзбековна. Мен суроомду өкмөттүн ушу чек аралар маселеси боюнча ыйгарымды өкүлү Курбанбай Алимбаевич сизге. Көрүп атасызбы мени? Курбанбай Алимбаевич, мен ойлойм да, бүт бизде государственный уполномоченный органдар чек ара боюнчачы переговорлорду не на должном уровне ведут. Да? Эми үчүн деп айтайынбы? Мисалы түштүктө жүрсөң, бүт чек ара коңшу мамлекет менен ошол эле Өзбекстан менен. Граничный полоса бүт стратегический жолдун жеги менен барат, туурабы? Ошол эле Новокен району, жана Достук, Маданият, ошол жерде бүт граница менен кетет. Бул бир. Мисалы Казакстан менен Кыргызстан чек арасында, мына Ысык-Көлгө барсаң, Чүй областында Токмокко чейин бүт стратегический жолдун жеги менен барат. Эмнеге андай болуп калган? Бир да Өзбекстан менен да Казакстан менен да биздин чек арабыз алар стратегический жолдун чети менен барбайт эч качан. Кайсыл моментте, кайсыл убакытта ушул момент кеткенде айтыңызчы мага. Умбеталы Токтуралиевич, азыр Өзбекстан менен делимитация бүтө элек. Ошол мен бүткөн жерди айтып атам, мен бүткөн жерлерди айтып атам уже. Жок, делимитация бүткөндөн кийин демаркация учурунда коюлуш керек да. Өзбекстан бир тараптуу ошол жерлерге орнотуп алган өздөрү мурда. Биз тараптан чек ара кызматтарынан кийин коюлган, мына сиз айтып аткан Коон базар деп коет, ошол жерлердичи аңды казып салган алар. Биз менен макулдашпай туруп элечи. Азыркы убакта башкача, азыр качан демаркация делимитация бүткөндөн кийин демаркация убагында ошол жерлер кайрадан каралып чыгат бардыгы. Столбарлар орнотулуп, кайсы жерге сымдар тартылат, кайсы жерге столбарлар коюлат, ошол демаркация убагында каралатын баарычы. Курбанбай Алимбаевич, мен уксаңыз, мени карасаңыз. Мен жана границаны айтып атам. Мисалы эле Маданият, Достук, Новокен районунда. Делимитация, демаркация болгон ал жерде. Мен жакшы билем, Өзбекстан менен Кыргызстан ортосунда такталбаган участоктардычы. Ошол жерде айтып атам, бул бир. Мына Казак менен Кыргыздын жеринде деле. Мына Бишкектен Токмокко чейин бүт стратегический жолдун жанында баратат. Делимитация болгон, такталган. Аякта азыр демаркация болот, коет жанагы знактарды болду. Мен ошону айтып атам. Эми ошол түшүндүм мен сиздин сурооңузга. Өзү тартиби боюнча демаркация убагында коюлуш керек эле, ушулардын баарычы. Демаркация, мына Өзбекстан менен бүтөт делимитациябыз. Бир эле Новокен участогунда башка участоктордун баары каралат. Бул жерде Өзбекстан койгон тосмолордун баардыгы алынат кээ бир жерлерде. Биз өз тосмолорду Өзбекстан койгон жерге биз да коебуз ошонун баарын. Неме боюнча көп коомчулукта сөз болуп атат. Мо Достук бар го? Мо участок Токмоктун жанындагычы, Чүй областындачы. Ошол боюнча кандай чечилгенби маселе? Сөз болуп атат, 800 метр биздин территорияга кирип кеткен алар депчи. Мен жана жогоруда жооп бердим эле. Ал жер 2001-жылы кандай болгон болсо, ошол бойдон 800 метр жер Казакстан тарапта калып калган. Делимитация 2001-жылы бүткөн ал жерде. Келишимге кол коюлган. Жана стратегический трассанын бул жагына өтүшпөйбү алар? Жок, 800 метр ошол бойдон калды. Же биз жөн эле временно пользоваться этип атабыз бул жерде. Жок, ал отдельный режим боюнча, келишим боюнча биз колдонобуз аны. Кошуп койгула, суроонун аягына чыксын. Курбанбай Алимбаевич, биз экөөбүз ун картоо боюнча көп иштегенбиз, билесиз, Дагы ушул чечилбеген маселелер чечилет. Анан ушул тарапты карагыла, шашпагыла. Чек аранын маселе деген бул коопсуздук, мамлекеттин территориясынын бүтүндүгү ыйык нерсе болчу. Ошону жакшылап карасаңыз. Макул.